Адам жөнөк курбусуна, себепкер жаркыган турмушуна. Кыйын күндө бирге өтөт, таянып элдеген бул кызына. Ынтымакта жеңе турган, кайрат бер, сабыр бер кыргызыма. Болсун олор өтүп кетет, жамандын артынан жакшы келет. Биз Кудай буйруса өтө жакшы ниеттер менен сооттуу сапарга аттанып, биз бүгүн жолдобуз. Мен менен сооттуу жолдо сапарлаш болуу, ушул бир кыргыздын жигити кыйналып жаткандыгын көрүп, кайдыгер болбостон алдындай убактысын бөлүп келаткан кыргыздын чыгаан жигиттеринин бири менин жанымда Данияр Эрматов. Барыңыздарға чоң салам. Жакшылык болсун, баарыбыз бири-бирибизге жардам берели. Азамат байкебизге дагы Алла разы болсун. Ушундай жакшы сооп алыйын, ушундайларга жардам бер деп жакшы тилектерин, жакшы ойлорун, советтерин мага айтып жүрөт. Сизге дагы Алла разы болсун. Кудай буйруса, мындай жакшылыктардын көбү болуп жүрө берет. Кудай буйруса. Ушундай Дания сага да рахмат. Кудай буйруса, ушу маданият жаатында эле эмес, мына ушинтип кайрымдуулук жаатта дагы өз салымын кошуп келет. Кудай кабыл болсун. Менин сол жагымдагы иним журналист, канчалаган кыргызга мына Адыл. Кудай буйруса ушул бул дагы жердеги жансыз жалбырактын оңдон солго аударылышы Кудай буйругу менен деген. Ана бул сапарга чыгып калышыбыз дагы Кудайдын буйругу, Кудай буйруса. Assalamu alaikum. Biz hazır uçup жатабыз. Ийгиликтүү сапар болсун. Негизинен абдан жакшы долбоор баштапсыз. Ушундай карапайым элдерге жардамын берип, түз байланышты түзүп, өзүнчө бир чоң кылычтардын бири. Ошондуктан ийгилик каалайбыз сизге дагы, Кудай буйруса сиз дагы ушул Азамат Баймаковдун карап жаткан долбоорлорду түз алып берип, сиздерге түз эфирде көргөзөбүз, жана ошондой эле программаларды көрсөтөбүз. Атылган жолдо YouTube каналынан жалпы маалыматтар менен таанышып алсаңыздар болот. Адам деген көпүрө турмушуна, адам деген жөлөк да курбусуна. Күч бар кезде биригип бир муштумга курсак экен көпүрө кыргызыма. Сен өлбөйсүң, артыңда изиң калса, сен жашайсың, тарыхта ишиң калса. Ташты талкан кыла бер сапарыңда, темир кессең, мокобоз мизиң барда. Канча кыйын күн келсе да, адамбыз барына чыдап келген. Канча кыйын күн келсе да, адамбыз барына чыдап келген. Болсун олор өтүп кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурай турган, бул күндө адамга адам керек. Күндөн дагы, судан дагы, эң кымбат адамга адам керек. Коомчулукта мусулмандардын ортосунда эң жакшы маселелердин бири бул башка бир мусулмандын муктаждыгын бүтүрүү. Эгерде мусулман бир тууган муктаждыгы болсо, анын колуна бир нерсе келбей турса, сиздин бир жардамыңызга муктаж боло турган болсо, ошол муктаждыгын бүтүрүп берүү дагы мусулманчылык көркөм иштердин бири болот. Кудай Таалам Кур'ан-ы Каримде Хаж сүрөсүнүн 77-аятында айтат: жакшылык кылгыла, жакшылык кылгыла, жакшылык кылгыла, балким силер мына ошонун себебинен тозоктон кутулуп бейишке кирип кетерсиңер дейт. Жакшылык кылгының башка бирин жакшылык үмүт этпе, жакшылык кылгының башка бирин жакшылык үмүт этпе. Жакшылык кылгының ал сага жакшылык кылбаса дагы, жакшылык кылгының ал сага жамандык кылса дагы. Жакшылыкка жакшылык ар кишинин иши, бирок жамандыкка жакшылык эр кишинин. Сен эр киши болгонуң, сен чыныгы адам болгонуң. Кур'ан-ы Каримде ар-рижал эр кишилер дейт. Бул аялдарга да айтылат. Эгерде бул жамандыкка жакшылык менен жооп берген болсо, айкөлдүк менен мамиле кылган болсо, мына ушул чыныгы адамдар деди. Сабыр керек, сынбай турган, жакшы күн бар али улай турган, жеңалсын деп
Адамзатты сыноолорду Кудай сунган жиналсын деп адамзатты сыноолорду Алла сунган. Şimdilik takibimiz gayet iyi. İyileşme döneminde. Bizi üzecek bir komplikasyonumuz yok şu aşamada. Bu iyileşme dönemi tamamlandıktan sonra, çok uzun bir süre sonra değil ama muhtemelen önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde ana düzeltme skolyoz ameliyatı yapılacak. O da ileri seviye bir cerrahidir. Abbas Ali gayet uyumlu, morali de iyi. Biz o ameliyatın da gayet başarılı geçeceğini düşünüyoruz. Umarım her şey yolunda gidecek. Буга чейинки болгон нерселердин баардын натыйжасы жакшы болду. Эч кандай бир осложнение деп коет го, ошондой эле эч кандай болгон жок. Биз күтпөгөн же болбосо коркунуч туудура турган эч нерсе жок. Баардыгы өзүнүн жолунда, өзүнүн ойдогудай болуп атат. Эми Кудай буюрса дагы бир аз убакыт өтүш керек. Ошол убакыт өткөндөн кийин, андан кийин аркасында омурткасына жасалып турган, сколиозго жасалып турган операция жасалат. Ал операциянын дагы натыйжасы абдан жакшы болот деп үмүттөнүп атабыз. Ошону жакшы болгонуна баардык себептер бар. Буюрса баардыгы жакшы болот деп атышат. Андан кийин эми дагы Апазалдын өзүнүн эмеси көңүлү абдан көтөрүңкү дейт. Анын көтөрүңкү болгону бул да бир чоң жардам да, жакшы болуш үчүн да. Көңүлү абдан көтөрүп өзүнө көрүнүп турбайбы? Ошондуктан биз дагы утугандык, иштин баары жакшы. Эч кандай жана азыр бир аз колдор ооруп, оң колдорун ооруп атат го. Ошолор болуп атат дейт. Аны дагы бир аз эме кылыш керек эле. Бир аз көңүл карап туруш керек да. Күнгө эртең кандай болот, бүрсүнүн кандай болот деп карап туруш керек да. Ошону карап туруп, анан кийин кандайдыр бир өзүнө керектүү убакыт өткөндөн кийин анан ошого кандай результат болот, ошого жараша кандайдыр бир дарылоого же дарылуу бирдекелер болот. Пока наблюдение деп коебузго, ошондой болуп атат экен. Андан башка эч кандай бир кандайдыр бир жолдон чыккан болсо кыйынчылыктар, күтпөгөн нерселер жок. Буюрса баары жакшы. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Tedavisi devam edecek. Henüz bitmedi biliyorsunuz. Abbas bir moralle bunu tamamlayacaktır. Gördüğümüz akıllı hastalardan biri. Bizimle de gayet uyumlu, son derece zeki bir hastamız. İnşallah bu şekilde de devam eder. Evet, kim Dubai'ga açık kıçmağanımdayча айтканда, дайыма көңүлү көтөрүңкү, дайыма биздин көтөрмөлөп турган жакшы, бир көңүлдө жүргөн жакшы жигит экен дейт. Ал бизге абдан жакшы жардам болуп атат дейт. Кудай буюрса баары жакшы болуп, таком духинада держаться, Çok teşekkürler. Maşallah. Ellerinizde dagы миң istebeyler. Bizde Kırgızistan'da çok insanlar bakıyorlar. Dua ediyorlar. Sizlerin ellerinizde görevimizi yapıyoruz, işimizi yapıyoruz. Abbas Ali umarım fayda görür. Yani şimdi işler yolunda, bakalım daha bitmedi işimiz. Abbas çok zeki bir çocuk ama. Abdan akıllı, jakşı jigit. Olumlu geri bildirimini çok iyi alıyoruz, zehir gibi. Hasta kendi derdini güzel anlatınca biz de çok iyi yönlendiriyoruz. Çok haklısınız. Bu çok önemli. Çünkü çok bazı hasta bize anlatamıyor. Yani orada da Abbas Ali ile dil problemimiz çok az olduğu halde gene de iletişimimiz çok iyi. Çok güzel. İnşallah ameliyatın geri kalan kısmında böyle güzel geçer. Güzel geçer inşallah. Эми Апаз Али өзү да абдан позитивдүү настрой, анан ошонун мамилеси, көңүлүнүн көтөрүңкөсү биздин иштин натыйжалуу болушуна абдан чоң жакшы чоң маанилүү дейт да. Ошондуктан тилибиз аз болсо дагы бири-бирибизди жакшы түшүнүп, азыр дагы жакшы түшүнүп калып, тилдин болгонуна карабай, бири-бирибизди жакшы түшүнүп, бирликте чогуу жакшы натыйжалуу иш алып баратабыз дейт. Yani Instagram'dan beni bulmuş, eklemiş. Yani takip ediyoruz. Güzel. Instagram'dan ne değil? Instagram'dan görüp atak, biz öyle görüp atasın mı? Смотришь, да, бардығын? Ömürdü жақшылық uzartat deydi. Kebir alımlar kanti uzartat dese, uzartat degende ömrünün berekesi degen söz deydi. Bir adamlar 40'ka çıkkanға çeyin ne kılat de turmatı bir tuğan 100 kitap yazgan bolot. 1000 karı çıkargan bolot. Davatın 100'ün kılıp kelgen bolot. Alamda kıdırvagan jeri жоқ deydi. Başka bir 60'ka çıkkanға çeyin 6 jol namaz okuyelek deydi. Demek Kudayım ömürüge bereke verir. Adamlarga жақшылық kılsan ömürüge bereke verilip, adamlar 100 yılda kılvagandı, sen 20 yılda kıla turgan bolasın. Ötkönde biri ölüp kalıptır,
40ка чыгып өлүп тур, адамдар капы. Мен бирок сүйүнүп карап отуруп. 80ге чыккан чалдар жүрөт, 100дөгөн чалдар жүрөт. Ал ошо 10 чогулуп мунун 40ка чыкканда ишин кылган эмес да. Мен айттым, неге дедим, буга 40ка чыккан 400 жылдык өмүрдө берекелүү экен. Мына отургандардын жарымынан көбү 400 жыл жашай берсең, ушунун 40 жылкысын кыла албай өтүп аткандар толтура. Ошон үчүн жакшылык кылган бул өмүргө береке берилет деген сөз болот, урматтуу бир тууганым. Же чындап эле өмүр узун болот. Аны биз каяктан билебиз?